же 10 миң иштейм, же Яндекс жакпы чаңда иштейм. Акырда дагы бир 300 метрде бурулушка чейин тизилип турушат. Яндекс клиенттерге кандай предлагать этет? Водительдерге кандай сумма көргөзөт. Камередеги видеонун акыркысы Менин бала бойдон калгым келет. Туугандар, машина реклама кылыш керек болсо, Ступинский проезд 5 келе бергиле. Таксопаркта ушул жерде жайгашкан. Мен ушул жерде болом. Пока что Кыргызстанга кеткичеңди келгенден кийин эле ушул жерде болом. Машина эмне реклама кылыш керек болсо, кааласаңыздар автокоддон текшерип, историясын, штрафтарын, запреттерин текшерип, реклама кылып чыгарып берем. Болгону WhatsApp'тан алдына жазып баратам деп койгула, болду. Мен ошол жакта болом. Эгер барбаган күнүм барбайм деп айтып коем. Келе бергиле, бул жерде автосервис бар, запчасть, шиномонтаж 1200дөн болуп атат, 15тер 1800гө чейин, мисалы 17-18ге чейин. Анан сход развал бар, тоже 1500дөн башталат. Келе бергиле, ушул жерде көрүшүп, машинага реклама алып чыгарып коебуз. Балалык көз алдымда элестелеп, наристе чытын бузбай. А менин бала бойдон калгым келет. Аппак тону аралага 839. Дүрү дейт. 30 минут жол көргөздүк эле, бирок 40 минутта келдик. Ассаламу алейкум туугандар, мекендештер. Жалпы салам, коллегалар. Так, кийинки заказга 3 минут. Андан ары Донская, или Донская, короче. Бүгүн үстүдө скриншотту көрөсүңөр. Ар бир заказда комфорт плюс экономдун айырмасын ар бир заказда көргөзүп турам. Балалыгым кош бол эми. А менин бала бойдон калгым келет. Балалык көз алдымда элестелеп. 11 минута 513 дейт. Скриншотту карасаңар, ал жерде 535 деп турат. Ушундай Яндекс ушундай ойното берет. Спасибо за поездку. Так, кийинки заказ. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле. Авиамоторный калдым. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Бустер менен. Комфорт плюс бустер. Коэффициент күйүп турат, күйүп өчүп жанып атат. Просто без коэффициент берип койду. Менин арча сагынамын, сен мени сагынтасың, эң сыйманым, сен эми кайрылбайсың, кошкун эми балалыгым. Спасибо за поездку. Скриншот карагыла, менин заказым карагыла. Меники 732ге келдим. Улучшение качества обслуживания. Скриншотто башкача көрүнүп атат. Еще бул жерде менде бустер бар. Комфорт плюстун бустери бар. Буга 50 сом кош керек. Ушундай айырмасын бүгүн кечке видеонун аягына чейин карасаңар көрүнөт. Эсептеп чыксаңар болот даже. Комфорт плюс экономдун айырмасын бүгүн билебиз. Понятное дело, экономдун менен тип заказга келип алып күтүп отурбайсың. Алдың дуң кеттиң. Эмге берет 1 саат 20 минут. Аэропорт Внуково дейт. Алабыз. Тоже бустер менен. Даже бустер мал элетмин.
10 минут отурдум окшойт. Аны жерде налево бар экен. Жарык болуп жаныма жаралдың жаркынын деп биртеке кылып алдым. Canım benim çarkıragan altınım Jardığı kimge beni kıyaldı Ben seni güttüm ay Yüreğim morup durat sağa jet albay Amin özümdü İzdep gelemin tavalbay Al oluttu çalıp güdüm ay Nege men çalıp seni mınca südüm ay Amin özündü gütüp gelemin tacabay Yüreğim Çakındatma hiç kimdi До свидания. Ой. 1 saat 20 minut көргөзгөн жолду 2 saatты алып келдим. 1 saat 53 минутта. Немеде? Бүгүн Ну что, ребята, давайте копать картошку дегенче, Лукашенко ич тура албайм ушунукунчу. Ошо келген окшойт. Сүйлөшүп атты телефондон. Третий кольцодон Ленинский проспектке чыгып жол тосуп коюшту да гаишниктер. Бир жерден жылбай 20 минут туруп калдык. Ладно, как раз 18:46 өттү. Очередь 1 saat дейт. 1 saatта как раз оозу ачып, анан обратно в бой. Эң башкысы сен астын айтпай койдуң го. 1848ге келдик наличкага. Скриншотту карагыла, канча деп турат. Айырмасы барбы жокпу? Но таксистер түшүнбөйм, аркада да тездетип турушат, мына да тездетип турушат, берде камера бар. Берде адашпасам парковка платный, 40 рублей ушундай. Ал жакта бесплатный парковка бар, ошол жакка барсак эле болбойбу? Жакын турсам тезирээк заказ берет деп ойлойт окшойт да. Amin özümdü İzdey beremin tavalbay Saat 8'den ötüp ketти го. 1 saat daha şu vakt getirdim. Очередь келейин деп калганда очередьтен чыгарып ийди мени. Интернетим гонт этип калды эле. Очистить кеш кыла койсом очередьтен чыгарып таштабады. Мынтип кызыл болуп жанып калды. Жөн эле линияга койсом заказ берди го, комфортты жандырдым. Пролетарский проспектке берди го. Каяк болуп калат? Каширский болуп калабы? Каширский жака. Кантемировский жака берди. Ладно, кеттик, шуну алып. Аэропорттон эмес, мына ал. Аэропорттун тушундагы көчөлөрдөн берди. Скриншотту карагыла, анан кийин мына ценаны карагыла. 869 40 минуттага. Комфорт болсо керек бул. Күн несебинен. Күн несебинен биринчи комфорт. Заехать? Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго, до свидания. Архитектор Власова. Небо. Без коэффициент пересмена. Я понял. Я тебя понял.
Жанагы Кантемировскийде бир 20 мүнөт отурдум, заказ бербей койду. Анан немеге чейин түшүп келдим. Третий кольцо жака чейин түшүп келсем, Автозаводскийден берди. Скриншотту көрөсүңөр. Мына 883. Ошо маалда пробка башталып калып, ошо какой-то концерт болгон, бирдеке болгон. Бизнес класстын, вообще элит барды ошол жерде. Чыга албай турушат. Эттеп чыктык, бирок 20 мүнөттө зорго чыктым да. Общий 43 минута. Убакыт кетти. Скриншотто карагыла эми. Канча сумма чыгыш керек эле. Заказ будет оплачен картой. Машина вообще 10 мүнөт, 15 мүнөттө жетет деп жазылып турат. Жанагы аэропортко барган заказга дагы жазышым керек. Яндекске унутуп коюпмун. Бирок анда мен Яндекс сайт көргөзгөн жол менен эмес, өзүм эле башка третий кольцо менен баргам. Яндекс через центр айтады, мен центр 5 мүнөт эртерээк барасың дегенде центрге салган эмесмин да, негиз салбайм. Акча бир тыгылып калсаң, тыгылып каласың. Бирок третий кольцо менен салып деле Ленинскийге чыга бериште жолду тосуп таштады да. 538 келдим. Бирок мынтип эле заказ отменен эле заказ жапкандан кийин чыгып калып атат. Эмне болуп атат? 2 күндөн бери ушундай болуп атат. Скриншот карагыла канча чыгыш керек экенин. Ушинтип айырма болуп атат. На, сат промокод алдым. Мы вас точно не оставим в этой ситуации, дейт. 3 саатка промокод келиптир. Спасибоны беребиз дагы. Андан кийин 1 кило 30 мүнөттүк заказга жазабыз. Мүмкүн ага да берип калаттыр. Күттүм сени күн баткандан, таң сүрүлүп атканча. Үйкү келип уясынан, уйку сурап жатканча. Күттүм сени кайда жүрдүң, кимдин колун кармадың? Эмне мынча чалдыратып, эмне мынча алдадың? Эмне мынча чалдыратып, эмне мынча алдадың? Күттүм сени шүйдүрүмдүн тамчылары акканча. Жеңелерим чакап. Мына жерден заказ берди эми Шереметьевага. Мына камералар турат тизилип. Мына гостиницадан берди. Күттүм сени, сен да мени көтөрүсүң. Сүйгөндөрдүн кайгына калагы жок түшүрүсүң. Сүйгөндөрдүн кайгына калагы жок түшүрүсүң. Benim 1274 çıktı. Открываемся. Открываемся. Мен бүгін ишке чыкканда эле план коюп чыккам. Же 10 000 иштейм, же Яндекс жапкычаңды иштейм деп клиентке көргөзгөн баа менен биздин водительдер аткарган заказдын айырмасын ар бир заказда көргөзүп атат. Эми өзүңөр чечим чыгарсаңыз болот. Биз мисалы мен деле кээ бирде бир жака такси заказ кылам, бир жака такси менен заказ кылып барам да. Ошондо көргөндө айтып мен таң калам да, йомо мынча кымбат депчи. Иштей келсең эле арзан, анан заказ кылсаң кымбат деп сүйөнүп калчу элек. Ошо бүгүн көрдүңөр да. Бир 2-3 заказ гана в пользу водителя болуп атат. Мыналардын бардыгы немеге, аэропортко. Аркада дагы бир 300 метрде бурулушка чейин тизилип турушат. Бардыгы аэропортко экен. Очередке. Биз андай кылбайбыз, биз заезжайте в очередь дейт. Андай кылбай эле, мындай кылып туруп, аэропортто ошо немени да алып таштаган да. Очередти да алып таштаган. Немени?
Дамойду алып таштаган. Дамой менен Мой районду алып таштаган. Дамой менен Паделамды алып таштаган. Яндекс. Бул жерде насколько Мой районду коюп иштейсиң. Мой районду койгондун смысл жок да. Saat 6:30 болуп калды. Яндекс жабабы десем теги эле жаппайт. Жаппаса деп мен дагы иштеп жүрө бердим. Чек жейп, уйкум келген жок бирөө. Ошондо 15 саатта Яндекс жаппай атат. Мен же 10 миң иштейм, же Яндекс жапкычанды иштейм деген. Уже 10 миң иштедим. Ой, акыркы заказ буюрса. Же домой берип калабы экен. Акыркы заказ. Райондан чыкпай эле иштейин деп келген, анан кийин эле 2 заказ жакшы эле жаптым. Коэффициенттер менен. Муну дагы 1.41 менен берип койду. Авиационный переулок деп. Мына ол Сокол жак экен. 45 минутта 1370. Эми скриншотту карагыла. По усталости деп жапты. Ушундай. Биринчи жолу Яндекс мени жапкычаңды иштедим. Биринчи жолу сменаны толук тарттым. Ар бир заказды канча заказ жапсам ошонун бардыгын скриншот кылып, мен жапкан заказ отдельный, сол жакта мен неме кылган клиентке көргөзгөн заказ отдельный болуп чыгып атты скриншотту. Бул видеону наушник салып алып, угуп кете бербей, ар бирин көргүлө. Яндекс клиенттерге кандай предлагать этет, водительдерге кандай сумма көргөзөт. Ооба, коэффициент бир аз ойнойт, бирок мынчалык разница жок да, бир 2-3 заказ гана водительдерге мага кымбатыраак болуп көргөздү. Клиентке арзаныраак болуп көргөздү ушундай. А так, заказдын бул көпчүлүгү только клиент тарапта. Клиентке кымбат, водительге арзан. Ушундай туугандар. Бул видео мен оюмча узагыраак болот, ооба, узагыраак болуп кетет. Мен оюмча бул видео ушу камередеги видеонун акыркысы. Эртеңден баштап 2-3 күндө уже бул учетко коюлат. Уже коюлганын көрдүңөр уже буга чейинки видеодо учетко. Эми буюрса башка машинада такси кылабыз. Кандай машинада такси кылабыз пока сыр боюнча тура берсин. Ошо таксиге чыккан күнү ошо машинаны айтабыз. Может бир тариф жогору чыгам, бир тариф же ылдый түшөм, же бир тариф же ушул тарифте калам. Ал пока так чечиле элек. Аны уга келгенде көрөбүз. Аз эле убакыт эми. Так что алдыда көптөгөн пландар бар туугандар. Таксопарк боюнча кандай пландар болот, аны полностью живой прямой эфир кылып ошол жерде көп нерсени пландап атабыз азыр. Полностью мындай законго туура келе турган кылыпчы. Пүтөөлүс жөнүндө да бир комментарийде бир көз жазып жүрөт. Ал түшүнбөгөн адамга түшүндүрүп мен ора болбойм. Түшүнгөн адамдар түшүнө беришет. Түшүнбөгөн адамга оозуна куюп атсаң дагы кайра киндигинен чыгып кетет дегендей. Парк боюнча бизде арендага машина жок. Бирок жакында буюрса ошого мына эми киришип атабыз. Жакында машина алып чыгабыз. Банк кандай берсе, ошондой немеде же ВУПК беребиз, же болбосо жөн эле арендага беребиз. Аны сүйлөшүбүз керек. Арендага бергенде деле подряд эле бере бербейбиз. Аны как положено мына ГТКнын системасына алып беребиз. 3 ай таксиде иштесе, картасына түшкөн акча, чыккан акча, ошону полный анализ кылып төлөй алып, анан кийин текшер, анан ошону анализ кылганда ошодон өтсө анан беребиз. Биз и так берен эч кандай выгода көрбөйбүз, только паркта иштей турган кылабыз. Анан дагы көрүнгөндө бере берсек, анда ол уруп туруп же бирдеке кылса, биз жөндөн жөн
бонусқа кирип кетебиз. Ушундай туугандар. Видео жакса лайк, жакпаса дизлайк, каналга катталып койгонду унутпагыла туугандар. Парк аманатка подключение болгонду унутпайбыз. Подключение болуп эле койбостон иштегенди унутпайбыз туугандар. Ошондо мен канча иштедим? Айтып. 6312 деген 6300 иштеппин. 12ге чейин 5600. Грубо айтканда 12000 иштедим. Почти 4000 Яндекске комиссия бердим, өзүмө 12000 иштедим. Пробег 437 километр жүрүп койдум. 437 километр. Самозанятыйда 437 километр менен жок деген 15 миң иштемекпиз. Эле жок. Башка чысап айта алжат го. Барыңа ийгилик туугандар. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин. Azapqa meni tashdin, xabarsiz sering ochmadin, жаңылып жазганым, жазыксыз азабым, өзүңсүз